Марс Ботиков Таластагы тажрыйбалуу фермерлердин бири. Азыр ал эт жана сүт багытындагы асыл тукум уйларды багууда. Ишкердин сандан сапатка өтүүсүнө Альянс Алтын өнүктүрүү фонду колдоо көрсөтүп, 10,5 миллион сом кайтарымдуу каражат берген. Анын бир бөлүгүнө фермер мал сатып алган. Бул чарбаны негиздегенге мага түрткү болгон биринчиден ошо биздин президентибиз түрткү болду. Ошентип асыл тукум мал чарбаны ачкыла, сандан сапатка өткүлө дегенден кийин өзүм жардам бере турган булак издеп, анан ошо Жер үй Алтын Альянс компаниясына кайрылдым. Ушундай кылат элем деп кайрылсам, алар жакындан жардам беришип, аз пайыздагы кредиттерин беришти да. Ошондон улап кеттик, Кудай буйруса. Мынакей ушу көрүп турган баарын салдык, ушунун эмеси менен. Ушу уйларды алдык. Будан тышкары дагы ангус деген жакшы эт багытындагы малдар бар, аларды алдык да. Асыл тукум бар, бар документтери бар да. Мына бул Чабрес деген фирмадан алып келген, сонун баарынчы фермадан алып келген, Бишкектен. Мына жакшы буйруса, үзүрүн көрүп атабыз. 16 баш уяп келгенбиз башында. 16 баштын уйлары мынакей, биякта торпоктор, тиякта торпоктор баары туып, Кудайга шүгүр, жылдан жылга мынтип кошуп, навестер кошуп, чоңойтуп, сарайыбызды чоңойтуп атабыз буйруса. Карманыбызда азыр тыным жок. Өзгөчө породадагы уйлардан төлө алып, 2 жылда 100 башка жеткирген. Кубанганы ал өндүргөн сүт жана эт азыктарын Жер үй кениндеги ишкана сатып алууда. Себеби сүт менен эттин майлуулугу жогору. Андыктан азыр фермер ишинен баар таап, үзүрүн көрө баштады. 100дөн ашты ошо. Алтын Альянстын жардамы, биздин Айыл банктын жардамы да бар да бул жердечи. Жакшы, Кудай буйруса, мамлекеттен жакшы эле жардам болуп атат. Буйруса, анан биздин Алтын Альянстын жетекчилерине, акционерлерине да ыраазычылык билдиребиз. Бизден сүтүбүздү алып атат, жакындан жардам. Ушул жерден сүттү алып атат, ушул жерден этти алып атат. Эт, сүт менен биз колдон келишинче камсыз кылып атабыз. Халалдык машиналар болуш керек, халалнигер болуш керек деген ушулардын требованиясын аткарып атабыз акырындык мененчи. Этти алып да берип атат, сүттү алып да берип атат да, жардам кылыпчы. Баш аягы бир 10дон ашык жумушчубуз бар. Саанчыларыбыз бар, чабандарыбыз бар, мал сойгучубуз бар, баша 10дон ашык жумушчубуз бар да. Аларды айлык менен камсыз кылып атабыз, Кудай буйруса. Марс Ботиков Альянс Алтын өнүктүрүү фонду берген каражатты малдын башын көбөйтүүдөн тышкары тейлөө жумуштарын жакшыртууга да жумшаган. Райондун так ортосу катары Манас айылына заманбап мал союучу ушул жайды ачкан. Бүгүнкү күндө цех элге кызматын көрсөтүүдө. Кайра ошентип убойн цех дегенден элге бир пайдасы тийсин деп ачтык да. Алтын Альянстын көмөгү менен ачтык да. Негизи сезондо бир 7-8 киши иштейт берди. Азыр сезон жок. Бир күндө 3дөн, 2ден, 1ден уй союлат азыр. Кудай буйруса күздөн баштап иш болот. Өзү быйыл 17 апрелде министр Бакыт Төрөбаев келип ачкан бул жерде. Негизги максатыбыз өзүбүз асыл тукум эт багытындагы чарба ачып, өзүбүздүн малды элге союп берип, ушинтип кызмат көрсөтөлүт деп ачканбыз да бул жерде. Альянс Алтындын жардамы менен болуп аткан иштерде булардын баарычы. Эч кандай эмебиз жок, капабыз жок. Ыраазыбыз. Пайдасын көрүп, мынакей Кудай буйруса иштерди кылып атабыз. Мындан тышкары фермер фонд берген каражатка сүт сай турган аппарат, малга суу бере турган чаймандарды, тараза, жем жасай турган жана башка керектүү жабдууларды сатып алган. Калганын курулушка да жумшаган. Бүгүнкү күндө фермер алдыга умтулуп, сүт заводун ачуу жана башка чоң максаттардын үстүндө иштеп жатат. Белгилей кетсек, Альянс Алтын фонду облустун өндүрүш тармагын өнүктүрүү үчүн ишкерлерге банк аркылуу каржылык колдоосун көрсөтүп келүүдө.